Саламатсыңарбы, баарыңарды өтүп кеткен ороза менен жана айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Силер менен көптөн бери көрүшө элек экенмин, көптөн бери сүйлөшө элек экенмин. Анда эмесе бүгүн силер менен өтө кызыктуу, өтө пайдалуу кеп кеңештер менен бөлүшмөкчүмүн. Кайрадан менин каналыма, подкастыма кош келдиңер. Бүгүнкү тема бул көпчүлүктүн суроолору боюнча канткенде кыргызстандыктар Дубайга келип иштей алат. Дубайга келип иштеш үчүн же болбосо Дубайда жашаш үчүн, Дубайда окуш үчүн кандай каражаттар керек, кандай документтер керек, кандай негизде келе алсак болот деген көп суроолор негизинде бул бүгүн подкастты тартканы чечтим. Анда эмесе темабызга кире берелик. Силер өзүңөр байкагандай эле акыркы ушул 10 жылдын ичинде ушу Орто Азиядан жана Түркменистандан, Азербайжандан жана башка түрк тилдүү жана көп эле дүйнөнүн ар кайсы учунан Дубайга келгендер атайын негизи эле көп, өзүңөр дагы билесиңер. Андан башка бул акыркы ушу Русия менен Украинанын ортосундагы саясий жагдайлардан дагы бул жерде өтө көп укмуш, көп санда орустар келип отурукташып бул жерде иштеп, бул жерде үй алып ушундай программалар менен кирип атышат. Ошон үчүн азыр Дубайда же Араб Эмирликтеринде эшикке чыкканда дайыма орус тилдүү адамдарды көрөсүңөр. Орус тилди көрүп орусча мындай речти угасыңар да. Кыргыздар дагы бул жерге келип көптөн бери келип иштеп, өздөрү тажрыйба топтоп, өздөрүнүн бизнестерин ачып, өздөрүнүн жумуштарын жакшы деңгээлде, жакшынакай өздөрүнө алып жүрүшүп, мындай бул Дубайдын элинде да таанылган биздин кыргыздар өтө көп. Бүгүн ошолордун негизинде дагы кыргыздар кантип Дубайга келсе болот, ошол тема жөнүндө сүйлөшөлүк. Дубайга келиш бул негизи эле башка мамлекеттерге караганда өтө эле жеңил. Анткени мен өзүмдүн тажрыйбамдан билем, Англияга кетиш үчүн же болбосо Англия болбосун, бүт эле Европага болобу, Америкага болобу, Канадага, Австралия кайсы бир мамлекет болобу кетиш мындай аябай эле кыйынга турат. Ал эми Дубайга азыр ошол ачык болгон үчүн булардын туристтерге же болбосо бизнесмендерге мындай атайын мындай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп бергендер үчүн мындай бул жерге келип жумуштап, өзүңдүн бизнесиңди ачып, бул жерде резидент болуп калууга мындай оңой жакшы шарттар түзүлгөн. Ошон үчүн көп адамдар бияка келип атат, көп адамдар бияка жашаган калып атышат. Ошон үчүн азыр Бириккен Араб Эмирликтери ушул жанагы эң көп бизнесмендерди тарта турган бул өлкөгө айланды да. Эң акыркы учурда ушундай статуска ээ болду. Эми силер менен кантип бул жерге келип, мисалы иштейм дегендер болсо, бул жерге кантип келип иштеш керек, ошонун жол жоболорун айтып кетейин. Бул жерге иштейм деген биздин жаштарыбыз болобу, же жөнөкөйсүз жашы өтүп кеткендер деле болобу, бул жерде эң негизги бул критерий деп коеюн, бул тил билиш керек, англис тилин билиш керек. Англис тилин абдан жакшы деңгээлде билишибиз керек. Анткени бул жерде конкуренция өтө көп. Бул жерде кыргыздардан башка улуттар толуп турат. Дүйнөнүн төрт бурчунан келген конкуренттер дейин, же болбосо дүйнөнүн төрт бурчунан келген жумушчулар көп. Ошон үчүн бул жерде конкуренция өтө күчтүү, өтө көп. Ошон үчүн бул жерге келердин астында биз деген өзүбүздүн англисче тилибизди абдан жакшы деңгээлде өздөштүрүп, анан келсек, анан ошондо кыйналбай иштеп кете алабыз да. Көбүнчө азыр келгендердин көбү ушу англис тилин жакшы билбей, өздөштүрө албай, келгенде ушу жумуш таппай кыйналып, жумуш тапса дагы ушу жумушунда өзүн көрсөтө албай, баягы
языковой барьер деп коет го, тил барьери болгондуктан өзүн өзү жакшы көрсөтө албай, тааныктыра албай мындай абдан кыйналган кыргыздарды көрдүм да. Ошон үчүн мен силерден өтүнөрүм, бул жерге келерден мурда англис тил курстарына барып, өзүңөрдүн тилиңерди, англис тилиңерди такша алтып, практика кылып, мындай жакшы деңгээлде чыгартып анан келсеңер, анан силерге жумуш табуу оңой болот, иштеп кетиш, андан ары дагы иштеп кетиш дагы оңой турат да. Бул эң негизги нерсе. Кээ бир учурларда азыркы мен билгенден Кыргызстанда дагы өзүбүздүн борборлор ачылды. Булар ошо Кыргызстандагы специалисттерди Кыргызстанда даярдап, атайын ошондой тренировкалардан өткөрүп, баарын даярдап, англис тилин дагы үйрөтүп, терминдерди үйрөтүп, ошол парикмахер болобу, ушул жанакындай маникюр, педикюр болуп, ар кандай баягы көбүнчө ушул сулуулук жаатындагы специалисттерди даярдап бул жерге иштегени жөнөтүп атышат. Ошондой учурларда дагы келсе болот. Ал жерде бул силер борбор менен түзмө-түз контракт түзүп, ошо борбор менен иштейсиңер да. Бул жерде дагы борбор өздөрүнүн баягы окутуп үйрөткөн окуучуларын Дубайга жибере алышат. Анда дагы өзүңөрдү ошо англис тили менен жакшы деңгээлде көрсөтүп, ошо интервьюларда же болбосо жанакындай жумуш иш көрүшпөсү деп коет, собеседованияларда өтүп кетсеңер болот. Бул ошондой жол менен келсеңер болот. Үчүнчү жол бул мисалы студент болуп окугуңар келсеңер, бул жерде атайын жакшы университеттер бар. Ошол жерге мисалы жанагындай стипендия, ошолор менен дагы катышып ошондой стипендиялар катышып, ошо стипендияларды утуп алсаңар, бияка келип бекер окуп, ошол бекер жашасаңар болот. Бул эми студенттерге тиешелүү жол да. Андан башка бул жерге келүүдө дагы ар кандай критерияларыңарды санайт. Келатканда бул жерде деген силердин өзүңөрдүн алып жүрүшүңөр, өзүңөрдүн мындай соттолбогонго тууралуу документтериңер керек, дене сагыңыз сак болгонуна тиешелүү дагы документтердин баарын топтошот. Анан кийин ошонун баары так болгондо анан силерди баягы көп мөөнөттүк жумушка алып, көп мөөнөттүк визаларды силерге чыгарып беришет да. Ошол ушундай жоболор бар. Андан башка дагы бизнес ачуу үчүн дагы атайын жоболор бар. Аларга кызыксаңар, алар үчүн да мен атайын подкаст жасамакчымын. Ошол эми кыскасы ушул жолдор да. Бирок эң негизги бул жердеги критерий бул деген англис тилин жакшы билип келишиңер керек. Арабча көп деле кереги жок, анткени бул жерде деген английский баягы интернациональный, баягы кандай десем дүйнөлүк тил болгондуктан англис тили бул жерде кадимкидей эле баардык жерде колдонулат. Ошон үчүн өзүңөрдүн баягы илерде бат үйрөнүп кетишиңер, жумушка бат баягы көнүп кетишиңер үчүн англис тилди аябай жакшы билип, эми аябай эле шаркатып сүйлөй албасаңар да жок дегенде, ошо сүйлөй ала тургандай, жанагындай conversational деп коет, мындай ошо бир адам менен диалог түзгөнгө чыга турган деңгээлге келип, анан кийин ошолор менен ошол деңгээл менен иштеп кетсеңиз болот. Ошол мен айтарым деген ушул. Баарыңарга силерге ийгилик каалайм, анткени бул жерге келиш негизи оңой эле, бирок ошол эле учурда көп татаалдыктар, тоскоолчулуктар болот. Ошолорду да басып өтүшүңөр керек. Чет элге келгенде дайыма өзүбүздү жакшы жагыбыздан, өзүбүздүн сылык, маданияттуу жагыбыздан көрсөтсөк деген үмүтүм бар. Ошон үчүн англис тилин окугула, өздөштүргүлө жана дүйнөнү кыдырып, дүйнөнү багындыргыла деген тилек менен силер менен коштошом. Кайрадан дагы жолугушуп сүйлөшкөнгө чейин сак саламатта болгула.